жаштык ден соолукту коротчу убак эмес, ден соолукту бекемдей турган убак. Ошо жаш кезинен баштап ден соолукка өзүнчө пайдаланып коюш керек. Фундаментиң жакшы болуш керек. Ошондо гана караганда узак жашайсың, сапаттуу жашайсың, ден соолугуң жакшы болот. Саламатсызбы, урматтуу Биринчи байлык ден соолук каналынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Ден соолукту качан ойлонуш керек? Мага окшоп караганда элеби же жашыңанбы? Мына орустарда бир аябай жакшы макал бар. Кийим алсаң жаңы кезинен, ал эми өзүңдүн ден соолугуңду жашыңан деген ушундай бир макал бар. Бүгүн ошон үчүн жаштардын өкүлү катары Манас университетинин студентин биз конокко чакырдык. Нургүл айым, саламатсызбы? Биздин студияга келип, студенттердин жашоосу жөнүндө, студенттердин ден соолугу жөнүндө айтып берүүгө макулдугуңуз бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам биздин көрүүчүлөрдөн. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ойлойм бул тема өтө эле пайдалуу болот. Анткени биздин мынакей Биринчи байлык ден соолук каналында канчалаган жаштар отурат, ал эми ата энелери отурат, чоң апа чоң аталары отурат. Ошон үчүн сиздерди суранам, конт коюп угуңуздар. Саламатсызбы Жыпаржы. Бүгүнкү маектешүүгө баарлашууга чакырганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү маектешүүгө катышуу мен үчүн да бул чоң сыймык. Сизден чакыруу алуу, бул кыргыз тилдүү видеолорду, кыргыз тилдүү контентти алып баруу жана бул жерге кандайдыр бир салымды кошуу мен үчүн дагы чоң бир сыймык деп айта алам. Рахмат, Нургүл. Мына сиз жаш болсоңуз да ушундай багы туура, так, ушундай сүйкүмдүү кыргыз тилинде сүйлөгөнүңүз аябай жакшы угулат, жакшы көрүнөт. Кош келипсиз, Нургүл айым. Анда биринчи суроомду баштайын. Жаш сиздин тең туштарыңыздын бирөө интернетте жазыптыр. Ой, биздин ата энелерибизге жеңил болчу. Алар бизге окшоп капаланчу эмес, стресске кабылчу эмес. Азыркы биздин жүгүбүз өтө эле оор депчи. Сиз ошого кандай карайт элеңиз? 2010-дун стресске кабылуусун же болбосо кандайдыр бир учурлардан өтүп, ал жөнүндө тынчсыздануусун салыштыруу бир аз кыйыныраак, себеби мен ал муунда жашап өткөн жокмун. Бирок ата энелерибиздин айтуусу боюнча ал убакта стресстин аз болгону, азыр жөн гана стресстин эмне экенин билбей эле жөн эле стресс деп атканыңар деп көп угуп калам. Бирок ата энелерибизди салыштырмалуу ал убактарды ала турган болсок, же улуу муундун убактарын, ал учурдагы стресс бул башкача стресс деп эсептейм. Себеби ошол эле согуш учуру болобу, бул кескин түрдөгү адамдын организмине түздөн түз таасир этүүчү стресс катары кабылданат. Бирок азыркы учурдагы жаш муундардын, биздин муундун стресси бул бир окуя менен айтып кетким келип атат. Мисалы, бир тарбиялык окуя бар. Баканы дароо ысык сууга салганда ал секирип чыгат. Ал эми муздак сууга салып, ал муздак сууну бир аз жылыткандан кийин жана андан кийин ысыганда бака өлгөн абалда болот. Азыркы стресс ошол суунун жылытуу ылдамдыгындай деп эсептейм. Себеби суу канчалык акындык менен жылыса, азыркы стресс бул ошол эле социалдык тармактардан алынган стресстер, Инстаграмда башка адамдар менен өзүңдү салыштыруу аркылуу келген стресс, же болбосо маалыматтын өтө эле көп болгондугунан мен көп нерсеге жетишпей калып жатам деген ичтеги тынчсыздануудан улам пайда болгон стресстер улам топтолуп отуруп, андан кийин чыккан абал деп эсептейм. Ошондуктан эки муундун стресске байланыштуу же болбосо тынчсыздануу, кооптонууга байланыштуу абалы эки башка деп эсептейм. Ооба, сизге кошулам. Нургүл айым, анда биздин көрүүчүлөр ойлойт, ушундай жакшынакай сүйлөгөн, жакшынакай студент кыз ким болду экен депчи, өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Нургүл. Мен азыркы учурда биотехнология бөлүмүнүн магистратурасында окуйм. Быйыл буюрса магистратураны аяктайм. Эмне үчүн биотехнология? Биотехнология жалпы био сөзү жандуу организм дегенди билдирет. Жандуу организмдердин иштөө принциптерин молекулярдык деңгээлде, башкача айтканда, эң оору каяктан пайда болот, же биздин азыркы учурдагы
сүрөттөр иштебиз болобу, биздин касиеттерибиз, бизге тийиштүү ар кандай боюбуз болобу же кашыбыздын өңү, көзүбүздүн өңдөрү жалпы биздин гендерибизде, генетикабызда сакталган, бар. Бул нерсе кантип иштейт? Эмне үчүн бирөөнүн көзү көк болот, бирөөнүкү күрөң болот, же бирөө кандайдыр бир ооруга аябай эрте кабылат, же болбосо кандайдыр бир ооруну жеңип чыгуу ал үчүн оңой болот. Бул баардыгы ушул молекулярдык деңгээлде иштейт. Бул нерсени изилдөө мен үчүн кызыктуу. Ошондуктан мен бул багытты Тандап өзүмдүн алдыңыз, кызыгымдын натыйжасында тандап алдым деп Нургүл айым, сиз эми ушундай акыбалды азыркы күндө мынакей мен билгеним боюнча 7 жыл окуп атасыз, эмеде 7 жылга өттүңүз Манас университетинде. Сиз ушул абалды азыр эле билдиңизби же биринчи курска барар деле 10-чуну бүтөр деле ушундай болоорун билдиңиз беле? Биотехнология кандай илим экенин, сизге кандай пайда берерин? Сөзсүз түрдө жок. Себеби ар бир адам өзүнүн басып өткөн жолу менен, тажрыйбасы менен көп нерсени үйрөнөт деп эсептейм. Башында бул биология багытына келгенде дагы да көптөгөн суроолор болгон. Бул менин кесибимби? Мен бул кесипти аркалай аламбы же жокпу? Андан кийин көптөгөн билимдерге ээ болуп отуруп, көптөгөн адамдар менен таанышып отуруп, анан өзүмө керектүү багыт бул биотехнология багыты экендигин биле алдым десем болот. Демек азыркы кезде сиз ошого ыраазысыз, окууңузга, окуп бүткөнүңүзгө, андан ары улантып атасыз да, магистратураны. Мен эми эмнеге кайрылгым келет, сиз кайсы мектепти бүттүңүз эле, кандай үй бүлөдөн чоңойдуңуз эле, баардын эле шарттары кандай да? Азыркы мына күндө 10-11 классты бүтүп атышат, көпчүлүгү ойлонуп атат. Каяка барсам, кандай кылсам деп. Бул жерден эми мен Манас университетин баягы реклама кылган жокмун, бирок баягы сиздин мисалыңызды айтып бергим келет. Уккусу келишет. Жалпысынан өмүр таржымалымды кыскача баяндап кетсем, бул мектепти жөнөкөй эле орто мектептен бүтүргөм. Чүй өрөөнүндө жайлашкан Черняховский атындагы орто мектепти. Үй бүлө катарында жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккам. Бул дагы бирден бир максат менин бюджеттик түрдө окуумдун бюджеттик түрдө бюджетке өтүүмдүн бирден бир себеби деп эсептейм. Бул тараптан азыркы учурда бүтүрүүчүлөрдү ар бир эле бүтүрүүчүдө сөзсүз түрдө кесипти тандоодо көптөгөн суроолор болот. Бул суроолорду ал өзү гана өзүнүн түшүнүгү менен гана өзүнө эмне жагат жана жакпайт экендигин мен кеңеш бермекмин, жазуу түрүндө жагат жана жакпайт деген нерселерди жазып алып, анан кесипке бир кадам таштаса деп. Ошону дагы бир жолу кайталап койсоңуз кеңешиңизге. Азыркы учурда көптөгөн бүтүрүүчүлөрдүн оюнда көптөгөн суроолор бар. Ал суроолордун көбү эле мен кайсыл багытта барам же кайсыл кесипти тандайм деген чоң бир суроо. Бул суроонун чечүүсүнө бир тамчы кеңеш деймби, кеңеш катары мен өзүңөргө жаккан жана жакпаган нерсени өзүңөрдүн кайсыл жагыңарды күчтүү деп эсептейсиңер, кайсыл жагыңарды алсыз деп эсептейсиңер. Ошол нерсенин баарын баракка жазуу иретинде жазып, андан кийин кесипти тандоого кадам таштасаңар болот деп эсептейм. Бул жерден мынакей ушул кесипти тандоого же окууга тапшырууга, окууга көп эмгек, көп убакыт кетет, тамактануу. Деги эле мен баягы ушу биринчи байлык ден соолук дегенде ошол жакты көздөй нукту бургум келип атат да. Ошол кезде жаштар кандай баягы кыйынчылыкка дуушар болот? Мисалы ошол эле уктабай калуу, уйкун келиңиз ушу уйкудан баштайлы. Кандай ушу жаштар уктайт? Сиз өзүңүз жөнүндө, анан өзүңүздүн теңтуштарыңыз жөнүндө ошол Манас университетинде, андан тышкары сиз классташтарыңыз билесиз, башка университетте окугандарды билесиз, ошолор жөнүндө да айтып кетсеңиз. Алар кандай уктайт? Уйку маселеси бул студенттердин эң биринчи көйгөйү деп да айта алам. Себеби окуу башталган учурда, өзгөчө сессия учурларында студенттер такыр уктабай да чыгышы мүмкүн. Бул ошол эле даярдыкты убакытты даярдыкка өткөрүү менен
Уйку негизинен көп нерсеге таасир этүүчү, өзгөчө ден соолукка бир уйкунун жетишсиздиги ден соолукка эң эле алгач терс таасирин көргөзөт. Ал эми жетиштүү уйку ден соолуктагы көптөгөн кемчиликтерди жакшы нукка да буруп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен өзүмдүн мисалымды айта турган болсом, негизинен эле мен университетке тапшыргандан баштап жол узактыгына байланыштуу режим 11ге чейин уктап, андан кийин 5те туруп жолго чыгууну талап кылчу. Көпчүлүк учурда бул абал 11ге чейин эмес, саат 12-1 чейин ошол эле Сөзүңүз каралжы. Мына сиз айттыңыз 11-де жатып, 5-те туруп депчи. Убактын, жолдун шарты, убакыттын шарты ушулар боюнча. Сиздин ата-энеңиз сизге кеңеш берди беле ушулар боюнча? Жок, түздөн түз. Албетте ата-энебиз бизге уктап ал же болбосо уйку маанилүү деген кеңештерди айтат. Бул жалпысынан айтылган кеңеш, бирок ал эмне үчүн керек деген же болбосо уйку кандай чынында таасир этет, мен өзүмдүн багытым боюнча билимге ээ боло алдым деп эсептейм. Себеби көпчүлүк ата-энелер жалпысынан айтат, бирок бала ал нерсени толук кабылдай бербейт деп ойлойм. Ал качан өзү гана уйкунун кандай таасири бар, кандай иштейт организм, эмне үчүн бизге уктап алгыла деп айтат. Ошол нерсени түшүнгөндө гана ал нерсени практикалык түрдө өзүнүн жашоосунда колдонуп баштайт деп ойлойм. Дагы бир жолу ушул социалдык тармактан уктум. Бир жигиттин жазуусун. Мен экзаменге даярданып атып 3 сутка уктаган жокмун дейт. Анда тиги бирөө жазып тур, кантип десе, энергетиктермен дейт. Ушу жөнүндө айтып берсеңиз. Жалпы уктабай коюу эң эле негизги, окууга келе турган болсок, бул бир нерсеге фокус коюу же болбосо өзүңдүн кабыл алууңду начарлатат. Бул өзүбүздүн дагы тажрыйбабызда өткөн. Себеби сессияларга даярдануу учурунда биз бир күн уктабай коюп, ал маалыматтарды окуп, маалыматтарды алып, бирок экзамен бүткөндөн кийин же болбосо сынак аяктагандан кийин ал маалыматтар дароо эле өчүп кеткени, дароо эле ал маалыматтарды эстебей калганыбызды байкаганбыз. Бул негизги эмне үчүн уйку окууда маанилүү? Себеби уйку учурунда биз алган маалыматтар кыска мөөнөттүү бөлүктөн узак мөөнөттүү бөлүккө көчүрүлүүсү жүрөт. Эгерде бул этап ишке ашпаса, же болбосо бул баскыч ишке ашпаса, анда маалымат жоголуп кетет, же болбосо маалымат мээбизде толук кандуу сакталбай калат. Же болбосо мына ушул жигит 3 күн окуп, анан кийин барып экзаменди 5ке тапшырганда, ал эмгегинин баары текке кетет экен, Ооба. Көбүнчөсүнүкү ушундай да. Анан кийин бул жерден мен баягы врач катары өзүмдүн кеңешимди да айткым келет. Албетте биздин көрүүчүлөргө, өзгөчө жаштарга, ата-энелерине уйку өтө эле ден соолукка маанилүү. Уйку убагында бир эле мына эс тутуу эмес, башка дагы көптөгөн адамдын денесине керектүү деген, ден соолукка керектүү деген иш жүрүп турат. Физиологический процесс деп коет аны. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Кандай деп ойлойсуз? Сиз бактылуусузбу? Сиздин тең-туштарыңыз бактылуубу? Бактылуу, бир адамдын бактылуулугу бул ар бир адамга тийиштүү бир маселе, тийиштүү бир нерсе деп ойлойм. Мен өзүмдү бактылуумун деп эсептейм. Себеби жакындарым жанымда. Мен каалаган билимди алып жатам, өзүмдү өнүктүрүү багытында. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, ал мүмкүнчүлүктөрдү дагы колдонгум келет. Бирок бактылуу, азыркы учурда бактылуумун. Жана тең-туштарымдан сурасам дагы мен менен бирдей ойдо деп ойлойм.
мени курчап турган адамдардын. Себеби алардын дагы бактылуулук адамдын кандай баалуулуктары бар жана ал баалуулуктары азыркы жашоосунда барбы, ошондон көз карандыгы деп ойлойм. Бул суроомдун жүйөлүү негизи бар. Анткени ден соолук деген эмне деген суроого бир эле баягы эч жери оорубай ал эле эмес. Адам бактылуулугу ошонун баары тең кирет экен да. Ошон үчүн ушундай бир суроо. Кандай деп ойлойсуз? Сиздин теңтуштарыңыздын көпчүлүгү эмне деп айтышат? Бактылуулук боюнча, Ооба. ден соолук боюнча. Бактылуулук боюнча. Теңтуштарым бактылуулук боюнча алар дагы 3 нерсени баалуулуктарына жараша бул алардын үй бүлөсү, жакындары, экинчи бул алардын ден соолугу жана үчүнчү бул азыркы учурдагы жетишкендиктери алардын бактылуулугун кандай айтсак, бактылуулугунун көрсөткүчү же болбосо бактылуулугун баалоочу бир шкала десек болобу? Ошол Тастыктайт, негиздейт. Дагы бир суроо, мен аны өзүмө да берем, балким сизге дагы берем. Негедир дейт, дагы бир ошо интернеттен суроо. Азыркы кезде жаштарбы же улуу муунбу өзгөчө коомдук жерлерде өтө эле агрессивдүү дейт. Бул эмнеден келип чыгып атат? Азыркы учурдагы жаш балдардын, мектеп окуучуларынын же бөбөктөрүбүздүн кандайдыр бир кичинекей эле нерсеге ушундай агрессия менен же болбосо агрессивдүү жооп берүүсү мен алардын ошол эле телефондорунда же болбосо көрүп жаткан видео контенттериндеги ошол нерсенин чагылдыруусунан улам. Ошол нерселерди көргөн жана ал нерсени кайталап жатат. Ошол нерседен келген ошол нерсенин кесепети деп эсептейм. Таасир деп ойлойсуз э? Сизге кошулам мен дагы. Кечээ жакында ушундай бир биздин илимий академияда, Академия наук деп көнүп калдык. Ошол жерде медиа жана кыргыз тил деген форум болуп өттү. Ал форумда көптөгөн баягы кыргыз тилчи, окумуштуулар, коомдук ишмерлер, журналисттер катышты. Мени дагы ушу биринчи байлык ден соолук деген каналдын негиздөөчүсү катары мени дагы чакырышыптыр да. Анан ошол жерде мен дагы бир жолу өзүмдү мурда баягындай даана элестеткен эмесмин. Ошондо мен өзүмдү ошондо түшүндүм. Чынында эле мына кичинекей балдардан өйдө жана андай жаман бир сөздөрдү кайталап, мейли автобуста кетип баратканда, көчөдө баратканда ушу угуп калам да. Ошол анан кийин дагы бир сонун мисал келтиришти да. Мен азыр аты жөнү эсимде жок, ушу бир кыргыз кыз блогерди айтты. Эки сөзүнүн бири сөгүнүп, орус тилинде сөгүнүп сүйлөйт. Бирок анын жазуучулары, көрүүчүлөрү, подписчиктери аябай көп дейт. Анан мен ойлойм, ошого бир кандайдыр бир таасир бериш керек. Чектөө деп да айта албайм, азыр чектөөнү кантип суроосуз, мен ошого айта албайм. Анан ошолор тескери таасирин тийгизип атат ошогочу. Настроениеге, ойлонууга, сүйлөнүүгө, керек болсо ошо пейилине терс таасир тийгизет. Сиз менен өтө эле макулмун. Ошон үчүн биздин көрүүчүлөргө айткым келет, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин подписчиктер, балдарыңызды, өзүңүз деги эле мен өзүмдүн эрежемди да айтып берейин. Социалдык баракчалардан эгерде ошондой туура эмес сүйлөгөндөрдү, туура эмес эметкендер өтө эле көп эмеспи? Ошолорду мен тезирээк эле блокко коюп коем дагы, ошону көрбөгөнгө аракет кылам. Көрбөйм ошондойлордучу. Эгерде алардын баарын көрө берсең, баягы өзүң да ошондой болуп каласың. Адамга көзү менен көргөн, укканга караганда терс таасир этет экен. Тамактануу чоң ролду ойнойт. Өзүңүз билесиз, студенттер азыркы кезде кандай тамактанат? Өзүңүздүн мисалыңызды айтып кетсеңиз. Азыркы учурда тамактануу маселеси жаштар арасында эки чаржай ойго бөлүнөт деп ойлойм. Эгер бир топ жаштар тамактанууну азыркы учурда
контролдоп, анын ичинде тамактанууну, баланстуу диетаны сактоого аракет кылып, ошол эле спорт менен машыгуу сыяктуу өзүнүн күнөмдөрүн жасашса, ал эми башка бир жагы, башка жаштар бул багыттын тескерисин кылат. Ошол эле энергетиктерди ичүү, ошол эле уйкусуздук маселеси, ошол эле көпчүлүк учурда тез татым жайларынан тамактануусу. Биздин өзүмдүн мисалымды айта кете турган болсом, бул учурда тамактануу багытында өзүмдүн университетиме ыраазычылык билдирем чынында. Себеби эки маал толук кандуу, ысык, балансталган тамак менен бизди камсыздап, биздин ошол эле танепис учурларда сыртка чыгып, тез татымдардан же бат азыктануучу нерселерди жеп эмес, өзүбүздүн университеттин ичинде гана ысык, жаңы даярдалган тамак менен азыктанып, сапаттуу 7 жылдан бери камсыздап келди деп айта алам. Инсонун. Бул жерде биз Манас университетиндеги тамак берүүчү жайын деги эле Манас университетин сиздин образыңызда чагылдырып атабыз. Манас университетинин студенттердин ден соолугун ойлоо багытындагы жакшы бир тарабы деп айта алам. Болуптур, Нургүл айым. Манас университетине баары эле окуй бербейт. Андан башка да көптөгөн университеттер бар. Көптөгөн окуу жайлары бар, көптөгөн студенттер аркылуу. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Мына сизге микрофон айтып, кеңеш бериңизчи өзүңүздүн теңтуштарыңызга. Кандайча ушу туура тамактануу ден соолукка таасир берет? Туура тамактануу биз эмне жесек биз ошобуз деген негизи эле сөз бар. Ошол сөздөн чыга тура жаштарга тамактануудагы рационду алгач маалыматты алуу аркылуу балансталган диета деген эмне, организм эмнелерди талап кылат, ошол эле белок, углеводдор, майлар, алардын сиңирүүсүнө, алардын иштөөсүнө, алардын куруучу материал катары кетүүсүнө эмнелер таасир этет, ошол эле минералдар, витаминдердин жеткиликтүү деңгээлде алынуусу өзүнүн рационун, өзүнүн тамактануусун туура багытта пландап кете алса, албетте бул азыркы учурда өтө татаал жумуштардын бири деп айта алам. Себеби биз паралардын арасында же болбосо окутуу лекциялардын арасында жарым саат, 1 саат убакыт берилет. Бул убакытта албетте студент үчүн жеткиликтүү балансталган тамакты табуу чынында эле кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратат. Ошондуктан дагы алар тез татым жайларында көбүрөөк азыктанат го деп ойлойм. Негизги эле кеңеш бул канчалык оор болбосун өзүнүн узак мөөнөттүү ден соолугуна салым жасап, бул нерсени контролго алуусун сунуштамакмын. Нургүл айым, мен ушу чет өлкөгө барганда байкадым да, мейли студенттер болобу, мейли окуучулар өзгөчө ушу мектептен башталат да. Анан кийин даже иштеп аткан улуу чоңоюп калган кишилер деле, офисте иштеген кишилер деле жана ланч бокс деп коет го, ошондой менен алып тамактанышат. Бизде барбы ошондой маданият? Бизде дагы бул маданият калыптанып келе жаткан сыяктуу. Азыркы жаштардан байкасак, кээ бир жаштар чынында өзүнүн азыктануусун үйдөн жасап, анан алып келип азыктанышат, тамактанышат. Ал эми көпчүлүгү бул нерсени азыркы учурда биздин маданиятыбызга толук кире элек. Мен ушул боюнча сизге да бөлүшөйүн. Мен жумуш берүүчү катары жаштар көп иштейт да, Авиценна клиникасында. Айтмакчы, Авиценна клиникасы ушул берүүнүн негизги демөөрчүсү. Авиценна клиникасы заманбап технология менен жабдылган. Азыркы күндө көптөгөн биздин жаштар иштейт. Расмий түрдө эле ушу Авиценна клиникасынын Экспресс Плюс лабораториясында 600дөн ашык жаштарыбыз иштейт. Бүт биздин Кыргызстан республикабызда. Бул болсо мен реклама катары айтып кетким келет. Нургүл айым, мен сиз менен да бир бөлүшкүм келет өзүмдүн тажрыйбаман. Авиценна клиникасында иштеп аткан бир условно атын Жаркынай деп айтып коеюн,
мага кайрылат. Жапарыжы, мен айлығым аз, мага акча кошуп бериңиз, мен тамагыма жетпей атат дейт. Анан кандай тамакка, эмне тамакка деп сурап калдым ба, жөн эле десем айтат. Кыздардын баары эшикке чыгып, түштө пирожки сатып алышат. Анан эмнеле тез жасалган китлап дейби, эмне дейт ушул суу куюп туруп даяр кылган, ошондой алып жешет дейт. Анан мен айттым ага, алар деген зыян да. Жаркына, сен өзүң үйүңдө турасыңбы? Ооба, ата-энем менен турам дейт. Анда ата-энең менен турсаң, үйдөн тамак жасап, ушундай бир идишке атайын дайыма ито пластмассовый эмес, мындай жакшы бир идишке салып келип жылытып жесең, биякта мүмкүнчүлүк бар да. Мынакей кухня бар, микроволновка бар экен. Десе мен уялам дейт. Кыздардын баары пирожки алып жейт дейт. Мен ошондо түшүндүм. Баягы туура май адаттычы. Ланчбокс менен алып келген жанагындай. Ланчбокс деп эмнени келиңиз мындай. Эмне расшифровка жасап берели. Атайын бир идишке салып, дайыма тамак алып барган, бул өзүнчө маданият болуп калган. Өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле Америка, Англия, Англиядан мен көрдүм. Түш убагында баары чыгып алышып, жана офисный работниктер сумкасын ачып алып тамак ичип аткан. Жанагындай тез татым жасабай, куурулган тамак жегенден көрө, ошондой үйүнөн жакшы жасап келген тамак сонун болор эле да. Ооба, сизге толугу менен кошулам. Бул маданиятты калыптандыруу ар бирибиз өзүбүздөн баштасак, бул дагы жакшы бир адаттардын катарын толуктойт го деп эсептейм. Ооба. Ушул бул эң жөнөкөй арзан да болот, даамдуу да болот, анан эмне? Пайдалуу деп. Пайдалуу болот. Эң негизгиси пайдалуу болот. Нургүл айым, ушу передача даярданып атканда сиз бир жакшы бир мисал келтирип кеттиңиз эле. Сиздин мугалимиңиз айтып берди деп, социалдык баракчалардын таасири жөнүндө, анан калем мисалында ошону айтып берсеңиз сонун болот эле. Социалдык тармактар азыркы учурда көптөгөн маалыматтарды камтыган тармактар. Биз ал жактан жакшы да нерсени, жаман да нерсени алып жаткан учурдабыз азыр. Бул жерде мен бул суроого жооп берип жатып, мисал менен айтып кетким келген. Бизде агайыбыз бир калемдин мисалында айтып берчү. Жалпы биотехнологиялык куралдардын маанисин. Азыр мен бул мисалды социалдык тармактарды колдонуу багытында айтып өткүм келип жатат. Мисалы биз бир калем менен бир адамга зыян келтире алышыбыз мүмкүн. Ал эми ошол эле калем менен башка бир адам, же болбосо кайра эле биз жакшы бир чыгармада жарата алышыбыз мүмкүн. Социалдык тармактар дагы эле ошондой деп эсептейм. Эгерде биз аны туура багытта, туура өңдө колдонсок, ал бизге көптөгөн пайдаларын алып келет. Эгерде туура эмес багытта, жана сиз айтып өткөн туура эмес ошол эле жаман сөздөрдү колдонгон, жаман контенттерди жеткирген багытта колдонуп, ал нерселерди көрсөк, ал сөзсүз түрдө бизге терс таасирин тийгизет. Эң сонун. Мен дагы ушу жаштарга кайрылгым келет. Мына сизге да кайрылам. Инстаграмда өзгөчө, ошол эле ТикТокто же башкадабы көбүнчө өзүнүн жакшы жактарын гана көрсөтүшөт. Машина айдап баратканын, жакшы кийингенин, жакшы косметика жасаган, бирок жашоодо андай эмес. Мага эле, мен дагы ушу социалдык баракчаларды активдүү алып барам. Мага кээ бирде жазышат. Сиздин жашооңуз жыргал. Мисалы мен жакында ушу Эверест тоосунун жатагы деген жер бар экен да, ошого жетиш үчүн эле 5000 бийиктикке чыгыш керек экен. Ошого 10 күндө бастым. Ошондо мага арасында баягы Инстаграмга коюп аттым да, кооз жерлерди, албетте кооз жерлер коюп аттым. Анан кийин мага ошондо бирөөсү жазыптыр. Сиздики эле жыргал, эшикке балконго чыгасыз деп. Анан ойлодум, каякта балкон, ошо тоого кантип чыгыш кыйналып, суукта. Мен ошолорду эми чагылдырып жазганга аракет кылам да. Билем, азыр социалдык баракчанын, барак алып баруунун улам өзгөрүп турат эмелеричи. Мага врач катары бир кыз кайрылып калды. Жаш эле студентка экен, канчачы бир 3-4 курста окуган экен.
уже токтолуп калган. Анан айтат, мен бетиме кичинекей бир угри чыгыптыр. Ошону мага врач катары көрүнгөн келиптир да. Анан айтат, мага ушул чыгып, мен сабакка бара албай, эч ким менен катыша албай калдым дейт. Анан ушундай бир стресс абалына түшүптүр да. Ошол кичинекей эме үчүнчү сизден суроо. Ушундай бир кандай десем, кандайдыр бир жагымсыз абалга дуушар болгондо, ар кимдин өзүнүн шкаласы бар да, сиз айткандайчы, стресса устойчивость деген. Сиз кандай бир кеңеш берет элеңиз? Эң эле биринчи кеңеш бул кеңешти көп эле айтышат, бирок ал нерсени иш жүзүндө, практикалык жүздө колдонуу өтө кыйын. Бул өзүңдү башка адамдар менен салыштырбоо. Себеби чын эле Инстаграмда адам өзүнүн эгер жашоосу 100% болсо, идеалдуу 5% бөлүгүн гана көрсөтөт. Ал эми биз ал 5% бөлүктү өзүбүздүн күнүмдүк 95%дагы кандай өтөт, ошол менен салыштырып алабыз көпчүлүк учурда. Ошондуктан биринчи эле кеңеш бул салыштыруудан алыс болуу деп айтмакмын. Нургүл айым, бир өтө кандай десем, көйгөйлүү суроону, сиз тамеки тартасызбы же чегесизби? Ушундай суроо. Тамеки болбосо сигарета деп айтылат. Азыркы күндө жана электрондук сигарета, вейп деп коет. Ушулар жөнүндө көз карашыңыз сиздин. Өзүңүз колдоносузбу? Ошондон баштайлы. Сөзсүз түрдө бул тамекинин дегиспи чылымдын же болбосо азыркы учурдагы электрондук тамекилердин баардыгы эле билишет болуш керек, бул зыян экендигин. Бирок эмнегедир ага карабай жаштар көпчүлүк учурда азыр ошол электрондук чылымга, электрондук тамекиге өтө көп колдонуп, өтүп алган мезгил. Мен өзүмдүн тажрыйбамда, өзүмдүн учурумда жок, тамеки дагы, электрондук чылымдарды дагы колдонбойм. Сунуштабайсызбы? Эмне үчүн сунуштабайсыз? Тамекини эмне үчүн көпчүлүк эле тамекинин сыртында да жазылат, анын тийгизген таасирлери. Негизинен илимий жактан деле бул ичиндеги химиялык заттардан улам. Ошол эле смола болобу, бул өпкөнү ушул карартуучу, өпкөнү топтогуучу жанагы терс таасирин тийгизүүчү зат. Ошол эле никотин болобу, башкача айтканда организмдин көнүгүүсүн, ал нерсени улам талап кылуусун жаратуучу зат. Же болбосо ошол эле биздин кан айлануубузга таасир этүүчү, ошол эле чылым колдонгон учурда, тамеки колдонгон учурда карбон моноксид. Сөзүңүз каралжы. Эмнеден башталат ушу эң биринчи кантип тартып кетет деп ойлойсуз? Менин оюмча бул ошол эле бокстун мисалында айтсак, эмне үчүн мен андан уялам, бирок башка адамдар чылым чегип атканда, тамеки чегип жаткан учурда башка окуучулар болобу, башка жаштар болобу кызыгуу, аны кылып көрүү жеринен башталат го деп ойлойм. Себеби бир тамекини колдонуп көргөн адам андан кийин ошол ичиндеги химиялык заттардан улам көпчүлүк учурда көнүгүүнү жаратат дагы, организм аны талап кыла баштайт. Ошондуктан бул кызыгуудан го деп ойлойм. Биринчи кылып көрсөмбү деген. Эгерде менин оюмду окугуңуз келсе, мен анда ошо жаштарга кайрылат элем. Ушуну түп сүйлөгөндө мен эч коркпойм. Тамеки тарткандан же болбосо мына электрондук сигареттерди бирөө тартып атса, эч качан мейли ата энеңиз тартабы же досторуңуз тартабы, эгерде сиздин өзүңүздүн оюңуз болсо, мен бирөөнү туурабайм десеңиз, анда токтотуңуз. Биринчи, экинчи деги эле токтотуңуз. Албетте биринчи жолу баштаганда бул жагымсыз болот. Анан барып көнүп кетет. Ошон үчүн көнгөнгө чейин токтотуңуз. Муну баягы Нургүл айым мынакей айтып кетти, зыяны жөнүндө. Азыркы кезде жакшы биздин өлкөбүз дагы ушуга катуу киришип, ар бир сигареттин сыртында жанагындай сүрөттөр бар. Ал эми бул электрондук сигарет боюнча керек болсо ушу жогорку кеңеште былтыр ушу күздө закон кабыл алынды, токтотуш керек деп. Анткени биздин шаарыбыздын айылдарга чейин ушул магазиндер, өзүнчө бир магазиндер пайда болуп кеткен. Азыркы кезде ушу сигаретти тартуу, менин жакын тууганым
Америкада жашайт, Нью-Йорк шаарында жашайт. Ал ошо айтып келген эсимде. Нью-Йорк шаарында да бир нече райондор бар. Биздин сыяктуу элечи эми азыр көпчүлүгү билет, бирок билбегендерге мына Первомайский район, Ленинский район жана башка деген. Анан ал жердин эң бай району бар экен, Манхэттен деген. Ошол райондо дейт, эч ким тамеки тартпайт дейт. Көп керек болсо ошо кечирим сурайм, мен башка бирөөнүн айтып атканымда каралар эле тартып калышат дейт. Ошон үчүн бул эмне дегенди түшүндүрөт. Сабатсыз, бир нерсеге билбеген, ден соолук жөнүндө сабаты жок кишилер гана тартат дегенди түшүндүрөт. Ал эми биздин угуучулар, биздин подписчиктер ден соолугуңузга кам көргөн адамсыздар да. Ошон үчүн туугандарыңызга, тааныштарыңызга ушул жөнүндө айтып бериңиз. Тамекинин түрлөрү бар да, сигарета дейбиз, электрондук сигарета дейбиз. Ошол боюнча өзүңүздүн көз карашыңыз. Тамеки азыркы учурда биздин коомубузда көпчүлүк учурда адат катары калыптанып калды. Көпчүлүк азыркы учурда жаштардын арасында электрондук тамеки өтө бир таанымалдуулукка, популярдуулукка ээ болуп жаткан учуру. Бул популярдуулуктун негизги эле өзөгү катары мен маркетинг тармагын айтмакмын. Никотиндин жоктугу, ошол эле тамекинин курамында болуучу зыяндуу заттардын бири аэрозоль аркылуу анын колдонулуусу. Бирок ал никотин жок болгон учурда дагы анын ичинде көптөгөн зыяндуу химикат заттар бар. Ошол химиялык заттар организмде топтолуп, анын кесепети бир нече убакыттан кийин сөзсүз түрдө байкалат. Ал эми классикалык тамекиде сөзсүз түрдө бул ошол эле смоланын болуусу, курамындагы никотиндин концентрациясы жана ошондой эле кандын айлануусуна таасир этүүсү бул азыркы учурдагы коомдо глобалдуу бир проблема жана көйгөй болуп эсептелинет. Мен өзүмдүн тажрыйбамда бул тамеки олобу же электрондук тамекини колдонбойм. Жаштарга да колдонбоону сунуш кылмакмын. Себеби сөзсүз түрдө азыркы тамекини чыгаруучулар бул тамекини колдонуу эмнеге алып келерин сүрөттөрүндө дагы берип турушат, бирок ага карабай азыркы учурда колдонуулар жогорку деңгээлде. Бул жерден эми мен врач катары айтып кетмекчимин, биздин көрүүчүлөргө баары тең билесиздер, ошол эле тамекинин сыртында кандай сүрөттөр турса, ошондой ооруларга алып келет. Бул эң биринчи иретте дем алуу органы, бул өпкөнүн рагына жана башка көптөгөн ооруларга алып келет. Тамекинин эч кандай пайдасы жок, зыяндан башка. Нургүл айым, эмне үчүн жаштар тамеки тартып башташат? Сиз көрдүңүз беле ушундай студенттерди биринчи тартып атам дегендерди? Ооба, бул нерсенин башталышы менин оюмча ошол эле сиз айтып өткөн ланчбокстун мисалында айтсак, эгер ал ланчбоксту күндө алып келүүгө уялса, бул жерде тескери бир көрүнүш. Ал курдаштарынын, өзүнүн замандаштарынын, тең туштарынын ошол нерсени колдонгонун көрүп, ал кызыгуу жаралып жана аны турай баштайт. Бул дагы бир коомдук таасир деп айтсак болот. Себеби жаш балдарга бул нерсе кызыктуу көрүнөт жана ал нерсени баштагандан кийин жогоруда белгилеп өткөндөй, анын ичинде никотин бул бирден бир тамекин чегүүгө көндүрүүчү, башкача айтканда көнүгүүнү чакыруучу бир химикат болуп эсептелинет. Химиялык зат болуп эсептелинет дагы. Бул нерсени улантуу тамекиден көз каранды болуп калууга алып келет. Сиздин чөйрөңүздө группалашыңыз же досторуңуздун арасында, классташтарыңыздын арасында тамеки тарткан кыздар көппү, азбы? Кыздардан биз жалпы биологияда группалаштардын баардыгы кыздар болуп эсептелинет. Ал жакта тамеки тарткандар жок эсе. Себеби мен алардын чылым колдонгонун, Алардын чөйрөсүндө эмессиз, ооба, ушинтип айтсак да болот. Жаштык ден соолукту коротчу убак эмес, ден соолукту бекемдей турган убак. Ошо жаш кезинен баштап ден соолукка өзүнчө пайдалануу коюш керек. Фундаментиң жакшы болуш керек. Ошондо гана караганда узак жашайсың, сапаттуу жашайсың, ден соолугуң жакшы болот.